аттагы тагдырга байланыштуу болот экен өзү. Мына биздин мисалы президенттерди алып көрөлү. Ошо президент болсо деп айтып аткан эсиме түшүп атпайм. Биринчи президентибиз Аскар Акаевич болчу. Аты талдап көрсөк Аскар аты. Мындай. Мына Аскар деген сөз бул кардын азайып кеткен жөнүндө сөздү айтылат да. Аскар Акаев келгенде ошоно кумтөр берилген да. Ошондон баштап мөңгү азайып баштаган да. Ошондон намек болгон экен да, карыңар азаят дегендей да. Байбичесинин аты Майрам болчу, 15 жыл майрамдап жүрүп кетип калды ал киши. Андан кийин Курманбек келди, Бакиев келди дагы, аты Курманбек да. Аны ошойдон курмандыкка чалынып кетти ошол бойдон. Революциясы болуп кетти, курмандыктар да болуп кетти, ошону менен кетип калды. Аты ошондой экен. Андан кийин Роза Отунбаева эжекебиз келди. Роза дагы мындай өсүмдүк да мындай жарк этип ушундай кыпкызыл болуп чыкты дагы, анан жалп этип отун болуп жок болуп кетти да кайра. Убактылуу өкмөттүн учуру эле го. Чуручу, ол өрт чыгып ар нерсе болуп ал кетип калды. Роза Отунбаева. Андан кийин Алмаз Шаршенович келди. Андан кийин Алмаз келди. Ойлонуп көрсөм аты ушундай экен. Андан кийин Алмаз келди дегендей. Чын тагдырга байланыштуу болот экен. Алмаз келгенден кийин жандагыларды аны көрдү дагы. Алмаз келгенин көрүп туруп, машинени өз айдай албайт окшойт деп шопур айдай баштады. Алмаз ишенбейт атты. Ошол үчүн өз айдап жүрүп анан ал жанында отуруп жүрүп кайра Алмаз кетип калды. Андан кийин Сооронбай Шарипович деген аксакал келди. Аты да ошондой экен, Сооронбай деп. Ал киши 3 жыл сооротуп жүрүп кетип калды. Баары сонун болот, жакшы болот деп коюп кетип калды. Ал киши мындай эме намаз окуган киши экен, көп кишиге кээ нерсе кийлигишкен жок окшойт. Ошон үчүн баары деп сооротуп кетип калды. Азыр болсо Садыр келди. Азыр Садыр жалгыз келген жок, камчысы менен келди. Садыр келди дегенде Садыр деп ойлоп көрсөң мындай экен. Садыр келди да бааны садырып атат. Садырып, кустуруп, молодец, мурда келсе болмок экен. Мисалы уйду деле саап атканда жөн турбаса камчы менен бастырып алса унчукпай туруп калат го. Ошентип азыр эки дос келди дегендей болот мына азыр.